Куюн Финляндиянын көпчүлүк аймактарын жарыксыз калтырды. Салому деп аталган куюндун ылдамдыгы секундасына 28 метрге чейин жетип, бак-дарактарды кулатып, электр чынжырларын үздү. Синоптиктер мындай климат бир жумага чейин созуларын айтышууда. Климаттын өзгөрүшүн биз көзөмөлдөп турабыз. Анда азырынча Борбор Азия өлкөлөрү боюнча аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Аны мен Гүлүм Эркинбек кызы кененирээк айтып берем. Саламатсыздарбы? Борбор Азиянын көпчүлүк аймактарында күн кызып турган кези, бирок ошентсе да кээ бир өлкөлөрдүн тоолуу аймактарында жаан жаап, салкын болушу мүмкүн. Мисалы, Кытайдагы этникалык кыргыздар жашаган Ак Суу шаарына токтолсок, бул жерде жаан бир аз себелеп, абанын температурасы бүгүнкү күнгө салыштырмалуу төмөн болмокчу. Үрүмчүдө болсо термометр көрсөткүчү күндүзү 32-ни көрсөтүп, кечинде шамал жүрүп, жаан жаай баштайт. Казакстандын түндүк аймактарына Орусиядагы жаандуу циклон жетти. Ошондуктан Борбор калаасы Астанада күн күңкүрөп, жаан менен кошо чагылган жүрөт. Ал эми түштүк аймактарында аба ырайы туруктуу, Алматыда абанын температурасы 32 градуска чейин жетет. Өзбекстандын Фергана өрөөнүндө жаан-чачындуу аба ырайы сакталууда. Ал эми Ташкент менен Нукуста күндүн жылуулугу 37-39 градуска жетти. Бул жерлерде жакынкы күндөрдө абанын салкындашы күтүлбөйт. Түркменстанда күн жылуу, көпчүлүк аймактарында абанын температурасы 40 градуска чейин жетти. Ал эми Тажикстанда да күн ысык, өлкөнүн көпчүлүк аймактарында абанын температурасы 36 градустан жогору болот. Бирок жакшы кабарым да бар. Түштөн кийин аба ырайы салкындап, жаан бир аз себелеп жаайт. Ал эми Кыргызстанда түнгүсүн жаан-чачын күтүлбөйт. 11-июнда күндүз, 12-июнда кээ бир тоолуу райондордо жаан жаап, күн күңкүрөшү күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Аба ырайы тууралуу кабарым ушундай болду. Кайрадан 11 каналдан көрүшкөнчө.